Салам достор, менин YouTube каналыма кош келипсиздер. Өткөндө диктант жазылгандан кийин жакшы комментарийлер келип түштү. Барыңыздарга чоң рахмат. Бөлүшкөнүңүздөр үчүн. Ал эми ошол диктанттын жообун ушул видеонун түбүнөн ала аласыздар. Текшерип, окуп, үйрөнгөндү унутпаңыздар. Ал эми бүгүн дагы мен сиздерди бир кызыктуу нерсе менен ойнотон деп жатам. Бул биринчи мисал үчүн биз жаңы нерседи үйрөнгөндө эң биринчи эле биз эмне үйрөнөбүз? Туура алфавит үйрөнөбүз, жаңы тилди үйрөнүш үчүн. Экинчи нерсе бул эң важный жашоодо роль ойногон бул эмне? Бул албетте сандар. Эми ошого бүгүн мен сиздерди дагы диктант аркылуу ошол сандар боюнча кандай билесиздер билгим келип жатат. Анда эмесе баштадык. Мен сиздерге сандарды айтмакчымын. Ал эми сиздер болсо мурдагыдай эле диктант аркылуу жазасыздар. Билбегениңиздерди үйрөнөсүздөр. Анда эмесе кеттик. Биринчи бул O. 45, 55, 55, 55, 12, 12, 9, 21, 21, 18, 18. Эми мындан кийинки сандарды окуганга чейин мен дагы бир түшүндүрмө айтып кетейин. Англис тилинде биз мисалы үчүн 2021-жылды айтканда 2021-жыл деп айтабыз, ошондой дейбиз. Ал эми англис тилинде мисалы үчүн 3 орундуу сөз болгон болсо же 4 орундуу сөз болгон болсо, аларды бөлүп айтууга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Мисалы үчүн $135 деп айта турган болсок, $135 деп турган болсок, $135 деп айтыштын кереги жок. Эми айтып отуруштун кереги жок да. Жөн эле 135 же 135 деген сыяктуу кылып кыскартып айтып койсоңуз болот. Бул англис тилинде acceptable. Мисалы үчүн Америкада жүргөн болсоңуз, күндө it's $135 деп отурбайсыз да. 135 деп коесуз. Бул түшүнүктүү. Ошондуктан ошол сөздөрдү колдонгонго, цифраларды колдонгонго аракет кылыңыз. Себеби аябай эле жеңил жана пайдасы тиет. Ошондо мен сиздерге ошол American way менен айтмакчымын. Анан сиздер ошону түшүнүп жазганга аракет кылыңыздар. Кийинки 4 таңгалы болгон болсо, 4 орундуу сандар болгон болсо, мисалы үчүн 1998 или ушундай тамгалар болгон, цифралар болгон болсо, аларды биз 2ге бөлүп айтабыз. Мисалы үчүн $1995 деп айтыштын ордуна элестетип көрүңүз, уже мен канча минутумду кетирип салдым, жөн эле 1996. Оңой болду, Бул сиз ошондой 2 тамгадан бөлүп айтасыз. Мисалы үчүн 1996. Көрдүңүзбү? Мисалы үчүн эгерде экөөнү чогуу айткан болсоңуз, 1996 деген болсоңуз, бул түшүнүктүү, что экөө бир кеткен, чогуу кеткен номер болуп айтылат. Эгерде мен жөн эле мисалы үчүн 45, next is 46 деген болсом, анда түшүнүктүү, бул кийинки номерлер болот экен. Эгерде мен сразу экөөнү тең бир айта турган болсом, мисалы үчүн 1995 десем, бул экөө чогуу кетет. Бул значит 1995. Ошондуктан кийинки цифрага өткөнгө чейин эскертип коеюн. Мен айтканда түшүнбөй калбаңыздар. Ал эми азыр 3 орундуу жана 4 орундуу цифралар менен жазышмакчыбыз. Даярсыздарбы? Кеттик анда. 100, 125, 125 or $125, right? Next, 657, 657, 1000, 1996, 1996, 2021, 1557, 1557, 2014, 2014. Достор, бүгүнкү сиздерге берилген диктант бүттү. Жооңуздар комментарийге жазыңыздар. Себеби бул сандарды барыңыздар эле туура жазсаңар деп ойлойм. Себеби сандарды жакшы билесиздер деген ойдомун. Эгерде кыйынчылыктар болсо, жазыңыздар. Сандарды дагы туура бат үйрөнүүнүн жолдорун жогу үйрөнмөкчүбүз. Барыңыздарга чоң рахмат. Ийгилик.